Көргөндөн көрүп көзүм чыдабастан отурам ушундай. Bir үй бүлөдө туугандар, эки баланы сактап калайык туугандар. Орозонун күнүндө, эки күнүндө ушул жака чейин келдик. Биз ушул колдон аябай үмүттөй, чоң үмүт менен турабыз азыркы учурда. Assalamu aleykum. Алейкум. Кандайсыздар? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Тинчпи? Кудай буйрса биз келдик, сиз айткан чалган жериңизге келдик. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшыбы? Туугандар, караңыздар, дагы сиздерге бир өтө Москвадан кайрылуу туугандар. Ушул Москванын ичиндегилер, Россия, Новосибир, Магадан туугандар. Ушул кечеги Хамзаттын оорусудан туугандар. Ушул бир үй бүлөдө эки бала бар экен туугандар. Эгерде кийин ушул Кыргызстандын кайсы облустан болот, кайсы шаардан болот, кайсы жерден болот туугандар көргөндөр болсо, сиздерден сураныч мына караңыздар. Өзүм көрүп, өзүмдүн жүрөгүм чыдашты туугандар. Ушул ооругачы. Мен болсо мына караңыздар, мына ушул эки жаш баланы караңыздар. Хамзат менен Арсландын оорусундай бирдей ооругандар туугандар. Өзгөнү кайерден болсуздар? Салам алейкум. Атыңыз ким? Асан, өзгөндүн сонун туугандар, өзгөндүк туугандар. Жок дегенде өмүрбек бир баламызды тактап калайын деп туугандар ушул жерде бизге кайрылгандан биз дагы келип туугандар. Өзүбүздүн көргөндөн көрүп көзүм чыдабастан отурам ушул жерде. Баарыгына сиздерге ушул Асан байке өзү дагы түшүндүрүп кетсе керек. Асан байке кандай болгондо орун менен кандай болуп атат нерсени айтып кетсеңиз. Ошо Хамзалардын оорусундай ооруйт. Булар деле кичинекейинен. Биз мына кичине немесин чоңубузду өчүштүрүп алганбыз. Чоң же өтүп кеткен деп атасыз. Кудайым буйрса андай дең, муну сактайбыз, баардыгын сактайбыз, Кудай кааласа. Ошентип айтышкан азыр жакшы. Неме ушу кыргыз эли менен кайрылып кетет элем. Ушул балдарыма кайдыгер карабай аз болсо дагы жардам берип коюштан сурап кетет элем. Ушул видеону группага бөлүшүп коюңуздар. Бар группага ушул бүгүндөн баштап туугандар аракет кылайлык. Өзгөн элим келиңиздер, бир штабка келип туруп, метро Шолковский офиске келиңиздер. Ушул жерде бир жардам берип берекчи байкеге, Асан байкеге. Асан байке көп ойлонмоң, Кудай кааласа, биз барбыз, кыргыз элибиз бар. Ар бирибизге 50 сомдон болобу, 10 сомдон болобу, 1 сомдон болобу туугандар, келиңиздер, жардам беришиңиздерди биз өтө күтөбүз. Жардам бере албасаңыздар туугандар, ушул видеону группага тараткызып туруп, барынча бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен Асан байке, алдарыңызда кимдерди булат? Бекдөлат, ким атыңыз? Даниэл туугандар. Ушул байкелик менен өзүбүздүн балабызды сактап калайлык туугандар. Ушунда сизге канча акча керек болуп атат? Бизге азыр ушу балдардын леченияларына ушу 9 миллиондой акча керек болуп атат. Ушу кыргыз эли менен суранып кетет эле, ушу балдардын лечениясына колуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздар. Орозо күнүндө кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бизден кайтпаса Алла Тааладан кайтсын. Эми карапайым калкым ушу эки балабызга ушу жардам беришиңиздерди абдан суранып кетемин. Орозонун күнүндө, эки күнүндө ушул жака чейин келдик. Биз ушул колдон аябай үмүттөй, чоң үмүт менен турабыз азыркы учурда. Бизге да ушу кайрымдуулук кылышыңыздарды, ушу колуңуздардан келишинче 5-10 сом болсо дагы топтогонго жардам берсеңиздер абдан. Туугандар, ушунун оорусу дагы Хамзаттын оорусу кандай оору болсо ушундай оор экен. Bir үй бүлөдө туугандар, эки баланы сактап калайык туугандар. Келиңиздер, барынча группага бөлүшүп, 1 сом болсо дагы, 10 сом болсо дагы, колуңуздарда жок болсо дагы группага бөлүшүп коюңуздар. Сиздерибиз эң күчтүү жардам ушул. Өзгөн элди келиңиздер, бир жакшы бир жардам бериңиздер. Ушул bir үй бүлөдө эки нерсени сактап калайык.